Саламатсыздарбы Россиядагы мекендештер? Россияда реестрге түшүп калгандар, ошонун айынан Россиянын аймагынан чыгып кеткендер же болбосо Россияга кайтып келүүнү ойлонуп жаткан мекендештер, бул маалыматтар сиздер үчүн. Азыркы учурда реестрге түшүп калгандардын дээрлик 80-90% Россиядан чыгып кетишти. Албетте бир жолу эмес, кайра кайтып келүү үчүн кетишти. Дээрлик көпчүлүгүнүн актуалдуу бир суроосу кайра качан Россияга кирсем болот? 1 январдан келе берсем болобу же күтө турушум керекпи деген суроо болуп жатат. Келиңиздер биргеликте ачык булактарга жана мыйзам эрежелерине таянып жооп издейли. Баса эскерткенче кетейин, мен юрист эмесмин, блогер дагы эмесмин. Мен журналист катары ачык булактардагы маалыматтарды пайдаланып, сиздер үчүн пайдалуу болсун деген максат, ниет менен билген маалыматтарымды бөлүшүп жатам. Туура келсе, каналыма катталып коюуну унутпаңыз. Реестр бул кара тизме эмес. Реестр выдворение дагы эмес. Реестр болгону сизге эскертүүчү сигнал же легалдаш, документтериң толукта, же болбосо Россиядан чыгып кет деген белги. Тагыраагы реестрден чыгуу үчүн мына ушул эки жолу сунушталат. Же чыгып кетиш керек, же документтерди толукташ керек. Анан сиздер ушул учурда экинчи жолду тандап Россиядан чыгып кеттиңиздер дейли. Ооба, чыгып кеткенден кийин мыйзам талабы боюнча, МВДнын убадасы боюнча бир сутканын ичинде, баса башында бир сутка болуп аткан болчу, кийинчерээк 1 жума, 3 күн, 2 жума, айрымдар 1 айга чейин созуп калып атат. Мына ошол аралыкта реестрден чыгарышат. Банк карталарыңыздарды дагы ачышат. Ал эми бул жакта кала турган болсоңуз, демек документтердин баарын толукташ керек болчу. Анан сиздин документтериңиз толукпу, толук эмеспи, азыр Россиядан чыгып кеттиңиз дейли. Болгону күтө туруңуз. Реестрден чыгышыңыз керек. Аны мына ушул МВДнын сайтынан текшерип туруңуз. Эгер есть деп чыкса, анда күтө туруңуз. Отсутствует деп чыкканга чейин күтүш керек. Реестрден чыккандан кийин Россияга кайра кайтып келе берсеңиз болот. Чек арадан киргизеби, киргизбей коебу, миграционный картанын аркасына штамп койдуртпай эле чыгып кеттим да деген мекендештерибиз дагы бар. Эгер ушул суроону августта же сентябрда берген болсоңуз, жыл аягына чейин күтө туруңуз демекпиз. Азыр болсо жыл бүттү. Сиз 2025-жыл бүттү, 2026-жылга реестрде эмес болсоңуз, кайрадан сизге 90 күн мөөнөт берилет. 2025-жылы келсеңиз, чыгып кеткенге чейин 90 күндү түгөтүп койгондуктан сизге башка лимит бере алмак эмес. Эгер 2 жума, 1 жума күттүңүз, бирок реестрден чыгарбай жатса, кандай аракет кылыш керек? Через госуслуги же болбосо ошол эле МВДнын сайтына кириңиздер дагы арыз калтырып коюңуздар. Чек арадан киргизбей коюу же койбоо маселесин алдын ала айтыш кыйын. Ал жерде МВДдан башка ФСБ дагы текшерет. Алардын өзүнүн линиясы боюнча өзүнүн суроолору жана талаптары бар. Эгер эч кандай мыйзам бузууга мындай тиешеңиз жок болсо, мурда кийин выдворение алып же депорт алып, аты жөнүңүздү алмаштырып деген сыяктуу эч кандай проблема жок болсо, дайым эле мыйзамдуу салыгын төлөп иштеп жүргөн болсоңуз, анда чек арадан сизди өткөрбөй коюуга деле негиз жок. Кайра кадимкидей эле келе бересиз. 90 күндүк мөөнөт берилет. Бул аралыкта ошол 90 күндү толук күтүп жүрө бербей, мүмкүн болушунча 1 айдын ичинде эмгек келишимин алыңыз, Сахаровадан МИД справканы алыңыз, красный карта, зеленый карта жана госпошлина деген төлөмү бар. Ошону төлөп, ОВМге через госуслуги запись болуп барыңыз. Баса келериңиз менен эле ОВМге запись болуп кое бериңиз. Себеби дегенде баарыбыз билебиз, ОВМге кириш кыйын, запись ачылбайт. Андыктан запись алуу өтө маанилүү. Демек, запись алдыңыз, мөөнөтүңүз келди, документтериңизди толуктадыңыз, бардыңыз. Миграционный картаңыздын аркасына штамп коюп берет. Ошол штамптагы мөөнөт эмгек келишиңиздин мөөнөтүнө же болбосо мед справкаңыздын мөөнөтүнө карап дагы коюлат. Эгер экөөнүн тең мөөнөтү узак боло турган болсо, анда 1 жылга чейин
Россиянын аймагында жүрүү мөөнөтүңүздү легалдаштырып берет. Тагыраагы миграционкага 1 жылдык мөөнөт коюп берет. Ошол аралыкта штампты бастырып алгандан кийин сизди ОВМ базага киргизет. Базага фамилияңыз киргенден кийин сиз Россиядан каалашыңызча кирип чыгып жүрө аласыз. Эң негизгиси миграционный картаңыз жаңыланса дагы базада барсыз, кайра келгенден кийин ОВМге барып, эч кандай көйгөйү жок эле печатыңызды повторно бастырып алсаңыз болот. Ал эми реестрде туруп Россиядан чыгып кетпей, ушул жерде эле болгону күтүп жаткан мекендештер, сиздерде жагдай кандай болот? Так дал ушундай болот деп айтыш кыйын, бирок эксперттердин, юристтердин божомолунда же болбосо ОВМдин ушул учурга чейинки айтып жаткан маалыматына ылайык, эгер эски жылда чыгып кетпесе, жаңы жылда легалдаштырбайбыз деген жагдайлар дагы бар. Ал жагына азырынча эч бир юрист, эч бир эксперт дагы так бир нерсе айта албайт. ОВМ өзү дагы айтпай жатат, чын-чынына келгенде. Андыктан мүмкүн болсо жаңы жылдын башында деле чыгып кетүүгө аракет кылыңыздар. Себеби реестрден чыгуунун 2 жолу бар да. Эски жылда чыкпай туруп, жаңы жылда кайра эле ОВМге бара турган болсоңуздар, легалдашууга мүмкүнчүлүк бербей коюшу толук мүмкүн. Эми толук мүмкүн дебейин, балким тааныштарыңыздар бардыр. Башкача жолдорун дагы пайдаланып кетишиңиздер мүмкүн. Ал жагын жокко чыгарбайын. Эгер мыйзамдуу жол менен чыгам десеңиздер, анда кайра эле чек арага чыгып келиш керек. Азырынча мен билген маалыматтар ушул. Эгер сиздерде дагы суроолор болсо, же болбосо сиздер билген башкача жагдай болсо, комментарийге жаза кетиңиздер. Башка мекендештерибиз үчүн дагы пайдалуу болот деген ишенимдемин.